Россиянын финансы министрлиги рубльды бери дегенде 10%га девальвация кылуу боюнча сунуш берүүдө. Минфиндин бул сунушу Россиянын 2017 жылга карата федералдык бюджети $1 67 рубль 50 копейка деген эсеп менен саналганына негизделген. Ал эми ушул тапта рубльден долларга карата курсу орточо 60 рубльдин тегерегинде болууда. Жана Минфин бул рубльдин курсу жасалма жол менен жогорулатылган деп эсептейт. А кыргыз сомунун бүгүнкү рыноктук баасы канчалык реалдуу жана рубльдин девальвациясы кыргыз экономикасына кандай таасир бериши мүмкүн? Ал ортодо дүйнөлүк валюта рыногунда доллардын курсу түшүп жатат. АКШнын жаңы шайланган президенти Трамптын дээрлик ар бир билдирүүсү доллардын арзандашы менен коштолууда. Алдагы жарым саатта Капитал командасы финансылык рыноктогу абалга сереп салат. Биз менен болуңуз. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду берген кредиттердин ичинен биринчи жолу проблема чыкты. Брит жоопкерчилиги чектелген коому фонддон алган $2,700,000 өлчөмүндөгү кредитти кайтара албай, компаниянын бардык активи Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун колуна өттү. Эми фонд аны аукцион аркылуу сатып, берген кредитин кайтарып алышы керек болот. 2 гектар 67 сотых аянтта жайгашкан тоок ферма жалпы жабдуу кыймылдуу мүлк техникасы болуп, бардык активи менен аукционго коюлууда. Алгачкы баасы кредиттин суммасынын өлчөмүндө, тактап айтканда $2,783,000 бааланган. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду биринчи аукционду ушул жылдын 27 февралына белгиледи. Брит компаниясынын ээлигиндеги тоок фермага $2,700,000 өлчөмүндө кредит берүү боюнча келишимге 2015 жылдын декабрь айында кол коюлуп, каржылоо 2016 жылдын башынан бери жүргүзүлүп келген. Кредиттин шартына ылайык берилген акчанын $1 миллион компаниянын буга чейин коммерциялык уюмдардан алган карызын жабууга жумшалып, $1,700,000 болсо өндүрүшкө салынган. Кредиттин шарты боюнча компанияга негизги карызды жабууга 1 жылдык каникул берилген. Андыктан компания жыл башынан бери кредиттин үстөгүн гана төлөп келген жана проблема негизги сумманы жабууга келгенде чыккан. Негизги проблема Брит компаниясынын жеке жактардан алган жашыруун карыздарында болгон. Фонд кредит берип жатканда бул карыздарды билген эмес. 1 жыл бою кредиттин үстөгүн өз маалында төлөп келген компания негизги сумманы жабууга келгенде аны мөөнөтүнөн кечиктирген. Мындан улам фонддун адистери Бриттин ээси менен жолугушуп, проблеманы иликтей баштаганда жашыруун карыздар ачыкка чыккан. Ошол эле маалда карыз берген тараптар дагы фондко байланышка чыга баштаган. Компания ээси карыздын көлөмүн ачыктаган жок, бирок өтө чоң суммадагы карыз жөнүндө сөз болууда дейт фонддун өкүлү. Белгилүү болгону, бул карыздар Кыргызстандын тоок фермалары үчүн проблемалуу болгон 2013-15 жылдардын аралыгында алынган. 16-17 жыл бул бизнеске абдан жакшы, абдан ылайык болду да. Себеп дегенде жумуртканын баасы жакшы көтөрүлдү, жемдердин баасы түштү. Бирок сиз туура айтасыз, бир 13-14, 15 жылдары бул бизнеске абдан кыйынчылыктар пайда болгондо, баягы Казакстанда мисалы ар бир жумурткага субсидия берилинчи 2-3 теңге, мен азыр так айта албайм. Россияда да ошондой субсидиялар бар. Анан абдан көп бияка импорт түрүндө бизге жумурткалар келгенде, анан ошол жылдары действительно биздин птицефабрикалар абдан кыйналышкан. Бул птицефабриканын дагы жанакы жеке карыздары ошол жылдары пайда болгон экен да. Биз азыр билип отурабыз да. Азыр баягы изилдеп кредиторлор менен сүйлөшүп, өзү менен да сүйлөшүп отурсак, ошондо баягы УБТК кирип, ошондо 15-жылы карызга көп кирип алыптыр да. Анан карыздан карызга өтүп ошо келаткан экен да. Бул фонд берген кредиттердин ичинен чыккан алгачкы проблема. Ушул тапта фонд буга чейинки кредит алган бардык кардарлар менен жолугушууларды өткөрүп, болуп кетүүчү проблемалардын алдын алуу чаралары көрүүдө жана калган кредиттер өз маалында кайтат деп ишениште. Бирок ошол эле маалда фонд кредит берүүдө жашыруун бухгалтериялык эсепке дагы таянып, чечим кабыл алууга аргасыз экенин мойнуна алат. Себеби Кыргызстандагы көп компаниялар көмүскөдө иштеп, кош бухгалтерия жүргүзүшөт. Бир эле Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду эмес, Кыргызстандагы бардык эле коммерциялык банктар ишкерге кредит берүүдө кош бухгалтерияны карап, ишкананын көмүскө көрсөткүчүн эске алууга аргасыз. Себеби Кыргызстанда кош бухгалтерия жүргүзбөгөн ишкананы табуу өтө кыйын. Расмий маалыматка гана таянсак, эми сөздүн ачыгы көбүнчө компаниялар баягы расмий түрдө жүргүзүп аткан эсебинде кирешелерин ылдыйлатат, таза пайдасын ылдыйлатат же жокко чыгарат. Биз баягы насыя берерин астында бул жалаң гана биз эмес, негизи эле финансылык институт, банк болобу, кирешесин таап аткан таза пайдасын карап туруп, ошол суммалар насыяны тейлегенге, убагында төлөгөнгө жетиштүүбү деп ошону анализдейт да. Анан жанакындай расмий түрдөгү эсебин алсак, таза пайдасы жок болсо же
зыян келип аткан болсо анан сөзсүз түрдө баягы неме чечимге келет да бул насыяны төлөй албайт экен деп. Ошондуктан баягы биз деле сөздүн ачыгы биз билебиз. Көмүскө бухгалтериялар бар экен, реалдуу башка цифралар бар экен. Анан айла жоктон ошону биз алып колдонгонго мажбур болобуз да, себеп дегенде баягы көз жетип турат. Кыргызстанда салык ставкалары өтө чоң эмес, айрым көрсөткүчтөр боюнча коңшулардыкынан дагы алдыда. Бирок мына ошол салык администрациясы салык отчетторун тапшыруу татаал болгондуктан көп ишкерлер, айрыкча чакан жана орто бизнес көмүскөгө качат. Кыргызстанда салыктарды тапшыруу татаал жана кымбат процедура экенин Эл аралык финансы корпорациясынын соңку иликтөөлөрү көрсөткөн. Мисалы орто жана чакан ишканалар орточо бир ишкер бир жылда салык отчетторун төлөш үчүн 34 күн коротот экен. Бир ишкер орточо ушул салык отчетторун төлөш үчүн $546 чыгым жасайт экен да. Бул барып эле бир ишкана, бир ишкер үчүн кошумча бир салык катары келип атат да. Мисалы, ишкер салык администрация процесси татаал болсо, ал бухгалтерди жалдаганга аргасыз болсо, анда балким ошол азапка калбаш үчүн ал төлөбөй коюшу мүмкүн. Ишканаларды кош бухгалтерия жүргүзүүгө түрткөн дагы бир негизги жагдай бул социалдык төлөмдөр. Азыр иш берүүчү менен жумушчу биригип олтуруп айлыктын 30%-дан ашык сумманы социалдык төлөм катары төлөйт. Мындан улам көп компаниялар айлыкты конверт аркылуу берип, ага жумушчу дагы макул. Социалдык төлөмдөр оор жана адилетсиз экенин өкмөттүн өкүлдөрү өздөрү дагы моюнга алат. Анан социалдык төлөмдөр жагында карасак, ал жакта дагы чоң өзүнчө бир көйгөй бар. Бүгүнкү күндө ошол киреше булагын карай турган болсок, бул негизинен ошол башка секторлор болуп эсептелсе, биздин ошол көбүнчө чыгашка жагындагы алган же болбосо баягы пособияларды же болбосо пенсияларды алуучулардын саны менен карасак, көбүнчө ошол биздеги айыл чарба тармагында иштеген же болбосо ошол айыл жергесиндеги фермердик хозяйствону алып барган кишилер алат экен да. Бирок киреши жагынан болсо алар аз төлөйт да. Башка айтканда биз жанакы ошол социалдык төлөмдөрдү биз баягы жер салыгына байлап койгонбуз да. Ошондуктан бул маселеси дагы мындай биздин социалдык фонддун кичине бюджетиндеги мындай дисбаланстарды туудурат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушул жакты дагы мындай тең алып келип эметкенге дагы кичине баягы суроолор бар. Ошондуктан бул негизинен ушул көмүскө экономиканын негизги мындай себептеринин бири деп айтсак болот да. Бизнести коркуткан дагы бир жагдай бул мамлекеттик текшерүү органдары менен болгон формалсыз мамиле. Мамлекеттик текшерүү органдары көп учурда карактоочу формага өтүп алгандыктан бизнес расмий салыктарды төлөгөндөн көрө текшерүүчүлөрдүн оозун басып пара берүүнү эп көрөт. Бирок бизнестин көмүскө болушуна бир эле өкмөттүк чечимдер жана мамлекеттик текшерүүлөр күнөөлүү деп айтууга болбойт. Коррупциялашкан мамлекетте капиталынын булактары таза болбогон, салыктарды төлөөдөн атайлап эле качкан көмүскө бизнестин болушу кадимки көрүнүш. Ал эми өлкөдөгү бизнес чөйрөдөгү оюндун шарттары жалпыга бирдей болгондуктан бул адилетсиз атаандаштыкты жаратып, таза иштейин деген ишкерди дагы көмүскөгө түртөт. Башка айтканда, бир ишкерге көбүрөөк мүмкүнчүлүк берилип, экинчи ишкерге мындай ар кандай. Демек, мисалы үчүн ачык шартта иштеген ишкер баягы көмүскө иштеген ишкер менен атаандаша албай калышы мүмкүн. Ошондой дагы шарттар болуп калып атат. Бул бир жагы. Бул жерде бир Кыргызстанда адилетсиз атаандашуу бар. Мисалы бир ишкерден биз сурадык, эмнеге сиз кош бухгалтерия жүргүзөсүз деп, мен дейт, ол өндүрүштө өзүчө. Бизде өндүрүш өнүк дейт деп көп айтабыз го. Мен дейт, өндүрүштө дейт, эгер бүт чыгашаларымды, бүт салыктарымды төлөгөсөм, мен банкрот болом дейт. Мен ошол эле сектордо эч жерде катталбаган, иштеп аткан конкуренттерим бар дейт. Алар менден бааны ылдый кылышат дейт. Мен алар менен атаандашууга, эгер иштегим келип атса, окат кылгым келип атса, мен алар менен атаандашууга мажбурмун дейт. Дүйнөлүк банктын 2012-жылы чыккан соңку иликтөөсү Кыргызстанда өлкөнүн ички дүң продукциясынын 40%-на тете көлөмдөгү экономика көмүскөдө экенин көрсөткөн. Ал ортодо дүйнөлүк рынокто доллардын арзандоосу байкалууда. 2017-жылдын 1-айында америкалык валютанын курсунун төмөндөшү байкалган. Дүйнөлүк валюталарга карата январь айынын аягында доллардын курсу 3 айлык минимумуна жеткен. Мунун бир нече себептери бар. Негизгиси бул саясий кырдаал. Тагыраак айтканда, Америка Кошмо Штаттарынын жаңы президентинин жарлыктары. Инаугурация күнү доллардын төмөндөшү катталган.
Америкалык акчанын арзандашына Дональд Трамптын Wall Street журналында басылган макаладагы цитатасы себеп болгон. Статьяда ал кытайлык юан кесkin төмөндөп жатканда АКШ үчүн доллар күчтүү экендигин белгилеген. Биздин компаниялар күчтүү доллардын айынан кытайлык ишканалар менен атаандаша албай жатат. Бул бизге терс таасирин тийгизүүдө деген болчу Дональд Трамп. Трамп бул билдирүүсү менен импортко карата салыктык алымдарды киргизип, ал эми экспорттук компаниялардын салыгын азайтуу боюнча Конгресстин салыктык реформасын сынга алган. Deutsche Bank Конгресстин долларды колдоо боюнча бул аракети доллардын курсун 15%га жогоруладат деп божомолдогон. Трамп менен катар анын кеңешчиси дагы АКШнын негизги 3 өнөктөштөрүнүн валюталык саясатын сынга алып, Германия, Япония жана Кытай өз валюталарын арзандатуу менен америкалык экономикага терс таасир берип жатат деген эле. Эксперттер Трамп күчтүү доллар саясатына чекит коюуга белсенүүдө деп болжошууда. Америкалык акчанын арзандоосуна улай орус бийликтери дагы улуттук акчасын арзандатуу жөнүндө кеп кылууда. Россиянын финансы министрлиги рубльдин азыркы наркы жасалма жогору деп, аны бери дегенде 10%га девальвация кылуу керек деп сунуш берүүдө. Өткөн аптада Россияда доллардын курсу 58,5 рубльга чейин түшүп, минимумду жаңылады. Мунайдын баасы баррель үчүн 55 доллар болуп турган чакта рубльдин долларга карата мындай курсу Россиялык бюджет үчүн жагымсыз. Россия өкмөтү 2017-19 жылдарга карата бюджеттик саясатты аныктап жатканда, кара алтындын баасы баррель үчүн 40 доллардан төмөн болбойт деп болжоп, бюджет жөнүндөгү мыйзамда рубльдин долларга карата орточо курсун 67,5 рубль деп белгилеген. Февралдын башында мунайдын баасы бир аз көтөрүлүп, ага улай Америка акчасын алыстандыруу боюнча Трамптын саясаты башталып, мындан улам рубль күчтөнө баштады. Мунайдын баасы баррель үчүн 55 доллар болгон азыркы шартта орус бюджетинин аткарылышы үчүн 1 доллар 64,5 рубль болгону оңдуу. Андыктан Россиянын финансы министрлиги рубльди бери дегенде 10%га, балким дагы көбүрөөк девальвация кылуу керек деген сунуш берүүдө. Рубльдин арзандашы албетте инфляциянын көлөмүн чоңойтуп, социалдык катмарга күч келет. Бирок ошол эле маалда бул экспортко иштеген өндүрүүчүлөргө жакшы шарт болмок. Негизи эле өндүрүүчүлөрдүн рыноктогу атаандаштыгын алды менен арзан улуттук акча камсыз кылат. Финансистердин эсебинде рубль девальвациядан кийин анын 1 долларлык наркы 69 рубльдин тегерегинде болушу ыктымал. Демек, орус акчасы кыргыз сом менен теңдешип калат деген сөз. Ал ортодо коңшу өзбек бийликтери дагы улуттук акчасын арзандатуу жөнүндө сөз кылууда. Бул жагдай кыргыз экономикасына, айрыкча жергиликтүү өндүрүшкө кандай таасир бериши мүмкүн? Кыргызстандын улуттук акчасынын реалдуу базар наркына байланыштуу күмөн саноолорун бизнес көптөн бери айтып келет. Сомдун туруктуулугун камсыздоо үчүн Улуттук банк тынымсыз интервенция жүргүзүп, керек болсо Кыргызстанда биринчи жолу 2016 жылдын соңу менен дефляция катталды. Президенттик шайлоо өткөнчө сомду туруктуу кармоого болгон аракеттер токтобойт деген дагы божомолдор бар. Азыр кыргыз сомунун наркын ким жана кандай негизде аныктоодо? Капиталдын ушул жана башка суроолоруна Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов жооп берет. Соңку кездери Кыргызстанда өзгөчө валюталык рынокто бир кызыктай жагдай бардай сезилет да. Бир жагынан Кыргызстанда ошол эле 2016 жылдын соңку көрсөткүчтөрүн алып карасак, экспорттун көлөмү түшүп атат, импорт дагы азайган, бирок импортко караганда экспорт көбүрөөк азайып, ортодогу баягы терс баланс, соодадагы терс баланс өсүп атат, 17%га чейин өсүп кетти. Бүгүнкү күндө Кыргызстан 80 соода балансында 80% импорт, 20 гана пайыз экспорт болуп турат. Мигранттык которууларда бир аз өзгөрүү бар, бирок өтө чоң эмес. Инвестициялардын көлөмүн алып карасак дагы Кыргызстанга келген чет элдик инвестициялардын көлөмү мурдагы жылдарга салыштырмалуу жыл сайын азайып атат. Бирок ушундай тескери көрсөткүчтөрдүн фонунда сом кандайдыр бир өзүнүн туруктуулугун көрсөтүп атат. Бул эмнеге негизделген туруктуулук? Негизги туруктуулугу сомдун эки жагынан караш керек да. Бир жагынан карасак, сиз айтып кетпедиңизби, көп төмөндөктөр экономикада бар депчи. Бирок мындай карасак, көп жакшылыктар деле бар да. Башка отраслдар экономика карасаңар, көп тармактарда өсүш бар да. Ошондуктан бул бир жагынан сомдун туруктуулугуна жардам берип атат. Сервис, услуги, транспорт, внутри то, что экономиканын ичинде болуп атканда, бул өсүштөр бар да. Бул Национальный статистический комитеттин жылдын жыйынтыгы менен биздин жалпы экономикасы 3,6%га өстү да. Бирок дагы бир жагдай бар да, мисалы үчүн ошол эле өкмөт мисалы үчүн өтө чоң жетишкендик катары белгилеп аткан дефляция. Былтыркы жылдын жыйынтыгы менен инфляция минуска түштү, тескерисинче дефляция болду. Бул демек алып сатуулар азайды, экономикада дээрлик кыймыл жок дегенди да көрсөтүп атпайбы? Кыймыл жок дегени бир жактан бир себеби болот да.
мына сиз эшикке чыгып атканда машиналар жүрүп атабы? Жүрүп атат. Кафелер иштеп атабы? Иштеп атат. Магазиндер иштеп атабы? Иштеп атат. Базарлар иштеп атабы? Иштеп атат. Бул эмнени көрсөтөт? Бул жана экономиканын ичиндеги процесстер токтобойт эч качан. Бул кете берет. Ошондуктан экономикабыз баарыбыздын мындай иштеп өзүнүн результаттарын таасирин көрсөтүп атат да. Бүгүнкү күндө мынакей Россиянын финансы министрлиги рубльды девальвация кылуу боюнча өзүнүн сунушун киргизип атат 10%га чейин деп. Ошондой эле девальвация жөнүндөгү сөздөр мисалы үчүн Өзбекстандын бийлиги тарабынан дагы айтылып атат. Өзбек сумун девальвация кылуу боюнча. Анан адаттагыдай эле Россия девальвацияга баргандан кийин көп учурда тенденцияга карап көрсөк, Казакстан ага улай сөзсүз девальвацияга барат. Эгер ушул шарттардан алып караганда бул кыргызстандык өндүрүүчүлөргө кандай таасирин бериши мүмкүн дегеним, ошол эле текстиль тармагын алалык. Бул Россиянын рыноктарында биринчиден өзбектер менен болгон атаандаштык бар. Экинчиден булар жанагы доллар сом менен рубльдин ортосундагы айырмачылыктан негизги пайданы табышат да. Жана буга окшогон тармактар бир топ. Менге азыр сиз айтып берген суроого мен мындай жооп берет элем да. Биринчиден биздин сомдун баркы, мен жана айтып кеткендей, базар принциптарга таялып, спрос, предложение менен түзүлөт да. Экинчиден, сиз айтып атпайсызбы, биздин жана текстиль эмелердин баары токтоп калат депчи. Мен айтып кете элем, биз ушу текстилдин баарын 100%-ын өзүбүз баарын Кыргызстанда чыгара алабызбы? Чыгара албайбыз. Ошондуктан биз көп нерселерди, мисалы биздин швейниктер, фурнитура, ткань баарын чет өлкөлөрдөн алып келет да, туурабы? Бирок кечиресиз, эгер күчтүү сом болуп тура берсе, биз албетте балким биз 100% импортко да өтүшүбүз мүмкүн да. Себеби биз өзүбүз чыгарганга караганда сырттан сатып келген арзан. Ошондой эле мисалы үчүн азыр сүт азыктарын деле Белоруссия, Россияныкын алып калбадыкпы? Анткени биздикилерге караганда арзан болуп атпайбы? Анда балким биз өндүрүштү жаап толук менен импортко өтүп кеткенибиз оң болот. Бу жерде туура эмес да, сиз мындай баарын жаап салалык деген бул. Бирок ошого бардат да. Мисалы үчүн мурун эгер импорт менен экспорттун катнашы бул 70-30 болуп турган болсо, азыр мисалы үчүн 80-20 болуп калды. Жок, мен мындай, сиз кайсы статистика менен пайдаланып атасыңар мен билбейм да. Мен өткөн жумада мен өкмөттүн жыйынында болдум да. Анын ичинде министр экономика доклад берип атканда Лехпром ассоциациясы биздин экспортко кеткен текстильный продукциясыз көбөйөт деп айтып атат да. Андан тышкары көлдөгү май чыгарган, сүт чыгарган завод бар экен да. Ал да отчет берип атат. Биз көбөйүп атабыз, бизге дагы чоңоюш керек, промышленность расширение деш керекпи? Анда бу жерден биз бир нерсе келип атабыз да, мындай тизме-түз таасири барбы сомдун же жокпу депчи. Бир жагынан бар, экинчи жагынан производствонун өзүнүн циклдары бар да, өзүнүн затраталары бар да. Ошондуктан биз кичинекей мамлекет болгондо ошо производственный циклдарды оптимизация кылып, расходдорду ылдыйлатып, ошол эле бир эле гана багыт бар да. Эгер биз Кыргызстандын экономикасынын түзүлүшүнө келе турган болсок, сиз айткандай кичинекей мамлекетпиз. Экинчиден, сөздүн ачыгы буга чейин Кыргызстан алып сатар эле өлкө болуп келген. Бул мисалы үчүн үчүнчү өлкөлөрдөн товарларды алып келип, бул бир эле Кытай эмес, мисалы үчүн Европадан дагы товарларды алып келип, ошол товарлар Россияга чейин жеткирилип, Казакстанга сатылган, башка көптөгөн өлкөлөрдө, Турция жана башка жактардан. Бирок мисалы үчүн бийлик чечкиндүү чечим кабыл алып, биз соода менен эмес, биз өндүрүш жолу менен кетебиз деген чечим кабыл алып, мисалы үчүн Евразиялык экономикалык союзга кошулдук. Ошондогу негизги бир жагдай болгон, өкмөт дагы мисалы үчүн өзүнө чакырык катары белгилеген, биз эми өндүрүшкө башын жасашыбыз керек. Дордойдун доору бүттү. Биз эми өндүрүш менен гана өнүгөбүз деген. Анда балким мурда ошол күчтүү сом Кыргызстанда өзгөчө үчүнчү өлкөдөн алып келип башка өлкөлөргө сатуу кыргызстандык ишкерлер үчүн бул пайдалуу болгон. Бирок эгер биз экономиканын структурасын өзгөртөбүз деп 170 миллиондук рынокко үмүт артып кирсек, анда демек акча саясатындагы кайра баштан карап чыгуу зарылдыгы. Бу жерде мен уже айтып кетпедимби, дагы жолу кайталып коеюн. Биздин сомдун баркы
базар принципине таянып спрос предложение менен эметилет. Бул суроонун кайра берилип атканынын себеби мисалы үчүн көптөр сомдун азыркы наркы чын эле реалдуу экенине ишенбейт. Канчалык бул чын менен эле реалдуу нарк? Бул 100% сбалансированный курс да. Бул жерде өзүңөр билесиңер, Улуттук банк интервенция менен чыгып атканда резкий колебания болбосун деп чыгып атат да. Өткөн жылы мисалы келип кетейин, өткөн жылы биз саттык долларды январь-февралда саттык. Кичине паниканы сбивать этелик депчи. Анан ошол эле долларларды биз жазында сатып албадыкпы кайра. Жылдын башы менен аягы менен салыштырсак, биздин резервдер 31 миллионго көбөйгөн да. Бүгүнкү күнү 1 миллиард 984 миллион улуттук банкта резерв катары бар да. Бул жана МВФтин стандарттары боюнча 4 ай импортты жапканга жетет да. Ошондуктан бу жерде эчте мындай проблема деле жок да көрбөй атам да, эмнегедир мындай сөздөр чыгып атат. Бул эми балким бир канча статистика менен жөн эле мындай түшүндүрүлөт болуш керек. Дегени мисалы үчүн биринчиден жалпы банктардын кирешеси жылды көп банктар чыгаша менен жаап атканы белгилүү, кирешелер азайды, жалпы банктардын кирешеси эгер мен жаңылышпасам 5-6 эсеге чейин түшүп кетти. Экинчиден импорттун дагы көлөмү түшүп атат. Демек импорттун көлөмү түшүп атса, демек долларга болгон суроо талап дагы жок да. Ошол эле маалда экспорт жок болсо, өлкөгө келген доллар да жок да. Анан мен ошон үчүн жакшы түшүнө албай атам да, сом кантип, кандай шартта ким тарабынан ушундай курс менен кармалып турат? Бул мен дагы жолу айтам, бул базардын баасы да. Жок, бирок базардагы, рыноктогу тенденциялар такыр башкача, сомдун курсу эмнегедир бир өзүнчө бир параллелдүү планетадай да. Параллелдүү планетадай бул туура эмес да. Бияктан мындай түшүнүш керек да, кыргыз сому бул ар бир Кыргызстандын жаранына таасири бар да. Туурабы? Ошондуктан биз эмнени тилеш керекпиз? Кыргыз улуттук валютасы стабилдүү болсун деп эле. Ошол эле тилек, ошол тилекти карап Улуттук банк өзүнүн иш аракетин көрүп атат, иштеп атабыз. Ооба, чындыгында биз бир ишкерлердин бирөө менен сүйлөшүп калганда айтты эле да, биз үчүн керек болсо сомдун 50 сом болгону да бир тең, 100 сом болгону да бир тең. Бирок ошол курстун туруктуу көп убакытка кармалышы биз үчүн абдан маанилүү. Себеби бул прогноздоого жана башкага бизнес үчүн бул эң негизги нерсе, бул туруктуулуктун узак убакытка сакталышы деп. Ошондон улам, мисалы үчүн алдыда президенттик шайлоо жана албетте мисалы үчүн бул Кыргызстандагы бир саясий окуялардын алдында социалдык катмардын маанайын чөгөрүп же алардын бир маанайына таасир бере турган чечимдер бул албетте өкмөт үчүн, бийлик үчүн бул опурталдуу. Эгер бүгүнкү күндө сомдун курсу өзгөрүп кете турган болсо, өзгөчө кескин өзгөрүп кете турган болсо, албетте бул инфляцияга алып келет. Демек, социалдык катмардын маанайы өзгөрөт деген сөз. Ошондон улам шайлоодон кийин эмне болот деген дагы коркунуч менен азыр көп ишкерлер мисалы үчүн экономикадагы кыймылдын дагы жайлап калганын да бирден бир себеби ушул дешет да. Мисалы үчүн ошол эртеңкиге ишенимдин жоктугунан көпчүлүгү күтүү режиминде деп. Ошон үчүн дагы балким жанагы сомдун дагы доллардын да ликвиддүүлүгү жогору болуп аткандыгы балким ушундадыр. Мындай аябай чоң деле таасири жок да. Бир жагынан сиз туура айтып кеттиңиз, улуттук банктын жана сомдун стабилдүүлүгү эң башкы важный болуп атат да. Ошондуктан улуттук банк, сиз айтып атпайсыңарбы? Жана быйыл мындай ар кандай политический эмелер болуп атат, кандай болот депчи. 14-жылы Казакстанда, Россияда эмелер болуп аткан. Кыргызстанда улуттук банк иштеп аткан. Өткөн жылы андан мурдакы жылдары жогорку кеңешке шайлоолор болуп,
өткөн жылы эмеге местный советтерге избирательный кампания жүргүзүлдү. Бул жылга бул саясий эмелер боло берет да. Бирок биздин улуттук банктын максатыбыз сом стабилдүү болсун, экинчиден финансовый системабыз стабилдүүлүү болсун да. Сомдун туруктуулугу жөнүндө айта турган болсок, бул жерде эми бул канчалык туура жүргүзүлгөн акча кредиттик саясаттын жыйынтыгы же бул ошол эле мисалы үчүн биз эми интервенция дегенде түшүнүшүбүз керек да, бул интервенция бул жөн эле асмандан алынган акчалар эмес да, бул алтын резервдик фонддун акчалары да. Же бул ошо алтын резервдик фонддун эсебинен эле сом кармалып келе жатабы? Сиз мындай аябай туура мисал келип кеттиңер да, бул алтын резервдер бул эмнеге керек? Мен уже өткөн жылы да былтыр да айтып аткам да, бул резервдердин мааниси керек болгондо колдонуш керек. Биз ушу интервенция жасатып колдондук. Сомду кичине стабилдүү кылалык депчи. Бул максатыбызга жеттик. Өткөн жылы башында резервдер карасак, бул жылдын башына төмөн болчу да. Быйыл жылды баштап атабыз, резервибиз өткөн жылдын башына салыштырсак көбүрөөк да. Бул эмнени көрсөтүп атат? Сомдун баасы, жана мен айтып кетпедим, базар принцибине таянып туура саясат жүргөн үчүн деп мен өзүмдүн оценкамды бере алам. Эгер сомдун бүгүнкү күндөгү базардагы наркы чын менен эле реалдуу болсо, жана базардагы суроо жана талаптын негизинде аныкталып атканы чын болсо, жана бул жерде эч кандай бир саясий чечимдердин таасири жок болгон болсо, анда мисалы үчүн биз элди, ошол эле телекөрүүчүлөрдү ишендире алабызбы? Сом өзүнүн ушул туруктуулугун бир топ убакытка сактай алат. Шайлоодон кийин биз сомдун кескин арзандап кетишин көрбөйбүз деп мындай биз ишендире алсак болобу? Жерде мен кайра кайталып кететмин сизге. Бизде Кыргызстанда сомдун курсу базар принциптерине ылайыктуу эметилет. Сиз айтып атпайсызбы өзүңөр да? Жок, анда кандай болот, предложение кандай болот? Ошол күнгө жетеликчи буйруса. Ошондо рыночный ситуацияны көрүп, мамлекетте кандай зарылчылыктары бар, кандай талаптар болуп атат, переводдор канча болуп атат, экспорт эмне болуп атат, импорт эмне болуп атат, бюджет эмне болуп атат. Бунун баары тең, муну жалпы караш керек да. Мындай бир месиң экономика өзүнчө, сом өзүнчө, бюджет өзүнчө. Жок. Мисалы үчүн мен эми бир келечекке сураган жокмун да, 30 жылдан кийин биздин сомдун тагдыры кандай болот депчи. Дегени мисалы үчүн президенттик шайлоо күзүндө болот, мисалы үчүн өкмөт экономикалык прогнозду жасаганда бери дегенде 3 жылга жасайт. Демек бир 3 жылга бизде прогноз бар да, инфляциянын деңгээли мынча болот, экспорт менен импорттук катнашы мындай болот, экономикалык өсүш мынча да деген бир эми албетте алар толук аткарылбайт, анча мынча өзгөрүүлөр болот сандарда, бирок негизинен жалпы бир түшүнүк бар да экономика. Биздин мен айтып кеткендимби, резервдер бүгүнкү күнү 1 миллиард 984 миллион. Бул өткөн жылдын показательдерден көбүрөөк да. Резерв улуттук банкта бар, жетиштүү. Ошондуктан сомдун стабилдүүлүгү бүгүнкү күнү эч кандай маселе катары каралбашы керек. Демек, сомдун туруктуулугу келип эле бул экономикадагы чыныгы реалдуулуктан эмес, көбүрөөк улуттук алтын резервдин деңгээлинен көз каранды болуп калып атат да. Бул жерде туура эмес да мындай айтыш. Мен сизге айтып кетпедимби? Жок, сиз азыр ушундай айттыңыз го, баягы бизде резервдер жетиштүү, демек биз сомду туруктуу кармаганга мүмкүнчүлүгүбүз жетиштүү деп. Туура, бирок мен айтып кеткен жокмун да, биз резервден сомду фиксация кылып бирдемке кылып атабыз депчи. Мен айтыбарым, биз любой ситуацияга улуттук банк даярбыз. Интервенция кылабызбы, сатып алабызбы, кайра сатабызбы, бул эми уже базар өзү көрсөтөт да. Бирок өзүн көрсөткүчү өткөн жылдын резервдери жылдын башына бул жылкы резервдерден төмөн болчу да. Бүгүнкү күнү биз көбүрөөк резерв көрүп атабыз да. Сиздин логикаңызды биз мындай следовать этсек, анда өткөн жылдан резервдерибиздин санынан быйыл кичирээк болуш керек да. Золотовалютный резервдан гана зависит этсечи, туурабы? Андай болгон жок. Биз наоборот өткөн жылы көбүрөөк сатып алдык да.
бул жана экономика жүргөн процесстердин материализациясы да. Бул өткөн аптанын экономикалык обзору болду. Ушул жана башка темалар менен кесиптешим Айсулу Секимбаева 3-күнү кечки саат 8:25 орус тилинде тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.